айтсаңыз, бүгүнкү болуп өткөн конференция кандай болду, деги эле кандай жыйынтыкты берди? Бүгүнкү конференцияга, болуп өткөн конференцияга мен этникалык кыргыздарды атынан бардым, катыштым, көрдүк. Ошол жерде эми түрмөдө отурган жанагы саясий заказдар менен түрмөдө отургандарды коргоо маселелери көтөрүлдү. Ошолорду алып чыгуу, түрмөдөн ошого адилеттүү сот болушун талап кылуу маселелери көрүлдү. Ошондуктан биз дагы мисалы Садыр Нуркожоевич Жапаров этникалык кыргыздарды келишиге чоң салым кошкон. Кайрылма мыйзамын Садыр Жапаров жазган. Ошондуктан биз Садырды алдыда мындай айтканда карызбыз десек деле болот. Келгенибизге себепчилерден бири ошол болгон. Ошондуктан биз дагы Садыр Жапаровду колдоп келдик. Бүгүн Садыр Жапаровдун көрсөтмөсүндө ошол Кенжебек Жумабаев өзү көргөзмө берди бүгүн. Ошол боюнча оюңуз кандай? Эми ошол мен өткөндө сотуда деле барганым, ошол сотто Каптагаев деле барып туруп айткан, ошо пострадавшая сторона болгон да. Каптагаев айтып атат, эч кандай Садырдын күнөөсү жок болгон. Тарыхта биринчи жолу болуп атат. Пострадавший айтып жатса дагы, жабырлануучу айтып жатса дагы, менин ага эч кандай давам жок, эч кандай неме жок, ал таза деп айтып жатса дагы, бул камап койгондугу, түрмөдөн чыгарбастыгы, бул саясий заказ менен камалып отургандыгына далилдейт да. Ал эми бул эч кандай далили жок деп атпайсызбы? Мындан тышкары бийликтин кадамы кандай болушу мүмкүн? Адилеттүү чечим кабыл алат деген ойдосузбу? Кудай буйрса адилеттүү чечилет. Себеби дегенде азыркы президентке ишеним бар. Президентибиз көп жерде айтты, сотторго деле айтты, бардык күч органдарына айтты. Ошо адилеттүүлүктү талап кылды, коррупцияны жоюуну талап кылды. Күрөшөм деп атат. Ошондуктан биз мисалы президентти өткөндө митинг болгон, президентке колдоо көрсөтүү боюнча ошого катышканбыз, президентти колдоп. Эми жакшы ойдо турабыз, президенттен үмүт кылып, адилеттүү чечим болсун деп. Эми сотко кийгилешип, мисалы сен Садырды чыгар, же ону чыгар, же башканы чыгар деп айтпаса дагы, сотторду адилеттүү чечим чыгарышын талап кылып койсо болду да, чыгат да. Булардын күнөөсү далилденген эмес. Ошо.